Президент Садыр Жапаров мамлекеттик тарых музейине чыгаан мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн түп нускасын өткөрүп берди. Мамлекет башчысы үстүбүздөгү жылы кыргыз мамлекеттүүлүгүн негиздөөчүлөрдүн бири саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун туулган күнүнүн 120 жылдыгы белгиленип жатканын эске салды. Жапаров кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөчүлөрдүн биринин күндөлүгү тарых музейинин баалуу экспонаттарынын катарына киргенин белгиледи. Мындан тышкары президент музейге ак шумкар өзгөчө белгисин тапшырды. Эске салсак, 31 августта өлкө башчысы мамлекеттин жана Кыргызстан элинин алдында сиңирген көөнөрбөс эмгеги жана туулган күнүнү 120 жылдыгына байланыштуу Жусуп Абдрахмановго ак шумкар өзгөчө белгисин тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасын ыйгаруу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Булак президентке же. Урматтуу мекендештер, жаңы жылга карата Москвадан Кыргызстанга жүк алып кетүү жана өз дарегине жеткирүү кызматы иштей баштады. 25 декабрда жолго чыгышат. Сиздер ар кандай көлөмдөгү передачаларды, жакындарыңыз үчүн белектерди жөнөтсөңүздөр болот. Каттам Ош шаары жана Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарындагы алыскы райондорго чейин барат. Ноокат, Айдаркен, Кызылкыя, Кадамжай, Айдаркен, Охна, Кызылбулак, Бүргөндү, Алга айылдарына түз жеткирилет. Байланыш үчүн экран алдындагы телефон номерлерге чалыңыз. Болот 79 68 973 12 99. Чыңгыз 79 77 778 31 37. Жогорку кеңештин депутаты, Альянс партиясынан депутаттыкка талапкер Жанар Акаев БШКнын шайлоодон кийин өзгөрткөн жобосу тууралуу билдирүү таратты. Анда Акаев борбордук шайлоо комиссиянын чечимин логикага сыйбаган коркоктук деп атады. Жеңүүчүлөр аныкталгандан кийин бир адамга карата атайын эрежени өзгөртүү эч бир логикага сыйбайт жана жеткен коркоктук. Борбордук шайлоо комиссиясынын эрежени шайлоодон кийин өзгөрткөн чечими менде эле эмес, элдин баарында күмөн ой жаратты. Мындай адилетсиз буйрукту аткарган БШК мүчөлөрү жана буйрук бергендер силердин уятыңарда болсун. БШКны шайлоого чейин кабыл алган жоосунда партия 7 мандат алса, 2 аял болот деп так жазылган. Мыйзамды жөнгө салчу эрежени 13 декабрда борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилиги түнкүсүн мүчөлөрүн чогултуп, басым кылганына карабастан мүчөлөрү каршы болуп, токтомду өзгөртүү сунушу өтпөй калган. Аны менен тынчыган жок. 2 күн убакыт алып БШКнын ар бир мүчөсүнө жогорудан салам дуай айтырып, маселени бышырып, кайра да калып чыгышты. Кайра добушка коюп жатып эптеп өткөрдү. Бир гана Альянска, анын ичинен мага гана тиешелүү маселени БШК атайын өзгөрттү. Адамга карата да эреже жазылабы? Шайлоо бүтүп, кимдер өткөнү жарыя болгондон кийин да токтомду өзгөрткөнү акылга сыйгыс көрүнүш. Мунун баарына жакынкы тарых баасын берет буюрса, акыйкаттык азыр чыкпаса, кийин чыгат. Мен жаңы саясий маданиятты калыптандырууну каалаган саясатчылардын биримин. Гендердик баланс, аялдардын квотасы үчүн күрөшүп, азыркы мыйзамдарды колдогом. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине мен Токтобүү Оргалча эжени айыптабайм. Маселе анда эмес, борбордук шайлоо комиссиясында. Партиялык баалуулукту жогору коюп, Альянстын ишмердигин күчөтө беребиз. Мени колдогон элиме чексиз ыраазымын. Эч бир каражатсыз 5000 адамдын таза дуушу мага дайыма сыймык, деди Жанар Акаев. Эске салсак, борбордук шайлоо комиссиясы 15 декабрда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жобосун өзгөрттү. Кабыл алган жобого ылайык 3 мандат алган партиядан 1, 7 мандат алган партиядан 3 аял депутат болуп келет. Буга чейинки жобого ылайык 7 мандат алган партиядан 2 аял депутат келмек. БШК 15 декабрда партиялык тизме менен шайлоонун жыйынтыгын чыгарып, депутат кылып каттаган талапкерлердин тизмесин жарыялады. Ага ылайык Альянс партиясынан Жанар Акаевдин ордуна Токтобүү Оргалча депутат болот. Токтобүү Оргалча Бишкек шаарында жүргүнчүлөрдү ташыган автобустары бар Шыдыр жол КЖ ишканасынын ээси катары белгилүү. Ал 1972 жылы Кытайда төрүлгөн этникалык кыргыз. Учурда Кыргызстандын жараны. Булак Говоритова. Орусиянын Сургут шаарында газ баллон жарылып, 10 чакты адам жабыркады. Жабыркагандардын арасында кыргыз жарандары да бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, 15 декабрда жергиликтүү убакыт боюнча саат 18:00 чамасында Сургут шаарында техникалык тейлөө станциясында газ баллон жарылган. Окуянын кесепетинен 10 адам жабыркаган. Алдын ала маалымат боюнча жарадар болгондордун арасында 3 кыргыз жараны бар. Алар 1979 жылы туулган эжи, 1980
1981 туулган КБ жана 1990 туулган ХЭ. Алардын абалы орточо деп бааланууда. Жаратылгандар Сургуттун күйүк борборуна жаткырылган. Жарылуу газ баллонунун басымынын төмөндөшү унаалар үчүн газ жабдууларын орнотуп жаткан учурда болгон. Жарылуудан улам имараттын чатыры кулап түшкөн. Булак Супер KG. Орусиялык Абракадабра ТВ YouTube каналы социалдык эксперимент катары тартылган кезектеги видеосун жарыялады. Бул жолу алар адамдардын тамак ашка муктаж кары кишиге канчалык жардам көрсөтөрүн текшеришти. Экспериментте алып баруучу өзүн жардамга муктаж кары адамга окшоткон. Ал шаардагы өтө кымбат эмес дүкөндөрдүн биринин кире беришине туруп, соода кылганы келген адамдарга ачка экендигин айтып жардам сураган. Кимде ким ага жардам көрсөтсө, белгилүү суммадагы акча каражатын алмак. Дүкөнгө келгендердин айрымдары ага көңүл бурса, кээ бирлери жардам берүүнү каалабай өтүп кете беришкен. Кара адамга көңүл бургандардын катарында сырткы көрүнүшүнөн көчө шыпыргыч экендиги белгилүү болгон бир адам болгон. Ал кары кишинин өтүнүчүн четке какпай дүкөндөн жегенге аз калып берди. Ал эми эмнеге мага жардам берүүнү чечтиң деген суроого адам жардам сураганда сөзсүз жардам бериш керек деп жооп берген. Ал эми эксперименттин эрежесине ылайык ага берилген акчаны дароо албастан менде акча бар, кереги жок деп баш тартканын көрүүгө болот. Каналдын катталуучулары аталган адам сырткы кейпинде Орто Азиялык экендигин жана Кыргыз өлкөсүнөн келген мигрант болушу мүмкүн экендигин жазышууда. Булак Супер KG. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко UFC уюмунун мыкты мушкерлеринин рейтингинде биринчи сапка чыкты. Бул тууралуу мушкерлер уюму жарыялаган жаңыланган тизмеде маалымдалат. Салмактык категориясына карабаган рейтингде кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко биринчи орунга көтөрүлгөнүн көрүүгө болот. Белгилей кетсек, Валентина Шевченко өзүнүн салмагындагы чемпиондук курун 6-ирет коргогон. Булак Говорит ТВ.